Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Земнур каналынын көрөрмандары. Муртатан пландаган нерсебизди Аллахтын жардамы менен бисмиллах деп баштап атабыз Аллахтын менен. Жүрөгүмдүн тынчтыгы исламда деген подкастты баштап жатабыз. Жана бүгүнкү биздин биринчи эфирибиздин коногу өздүк өнүгүү боюнча эксперт, жаңы мен марафонунун автору Марал деген сулуу өзгөчө кыздын апасы болгон Канзада Абдырасул кызы конокто. Hoş gelipsiz. Эмесе сизге сөз, өзүңүздү бир аз тааныштырып кетиңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Менин атым Канзада Абдырасулова, өзгөчө кыздын апасымын. Азыркы учурда өзүмдүн үстүмдө иштөө менен биргеликте башка дагы айылдарды ушул жолдо өздөрүн өнүгүп, депрессиядан, стресстен чыгып, өзүнүн жашоодогу ордун тапканга себеп болуп келе жатамын жана жаңы мен аттуу марафонумду азыр негиздеп көптөгөн айылдарды ушул жакта өнүгүүсүнө себеп болуп келе жатамын. Алла разы болсун, машалла. Биринчи суроом менин, сиз ошо исламга келген жолуңузду мындай айтып бересизби? Кантип динге келдиңиз? Кантип намаз окуп калдыңыз? Мен буга чейин кичинекейимде намаз окуйт болчумун. Деги эле баткенмен болгом өзүм. Ал жакта динди аябай бекем кармашат. Мектепте окуп жүргөн кезде окуйт болчумун. Кийин студент болуп, переходный возраст болуп, анан өзүмө карап, кирпиктерди коюп, тырмактарды коюп, ошол жакка кызыгып кетип, намазды таштап салган болчумун. Андан кийин өзгөчө кызым төрөлдү, турмушка чыгып, ал кезде дагы бир аз окуп, мындайча айтканда, намазды бир аз да кээде окуп, кайра таштап салган учурлар көп болду да. Динге азыр деле толук келе элекмин, бирок акырындап ушул жактан билимдерди алып, чындыгында ислам дини аябай адамдарга бул пайда алып келет экен. Мындайча айтканда, психолог менен иштешип жаткандан кийин чындыгында бул Куранда айтылган нерселер бул адамдын пайдасы үчүн гана экенин деп түшүндүм. Мурда бул нерселерди менин адамды тыят, бул нерселер эмнеге дайыма аял кишини тыя берет, эмнеге мындай деп түшүнбөйт элем да. Чындыгында мындай кайра карай турган болсом, бул адамдын пайдасы үчүн гана, адамды аяп, пайдалуу болсун деген нерселер экен. 2-3 айдан бери маникюр жок жүрө албайт элем, лак жок жүрө албайт элем да, кирпиги жок жүрө албайт элем. Акырындап ушул жолго келе жатам. Мурда окуш керек деген сезим болсо, азыр мен окугум келет деген позиция менен окуп жатамын. Себеби биринчи орунда намаз окуганда сенин жан дүйнөң эс алат экен. Жан дүйнөңдөгү бүт оору болобу, же болбосо күнөөлүү сезимдер болобу, намаз окугандан кийин ошол сезимдердин кеткенин байкап баштадым менчи. Мурда тупо эле окуш керек, күнөө болот дей турган болсо, азыр чындыгында жүрөгүм каалап ошол нерсени окугандын айырмасы өтө чоң экен. Азыр Кудайга шүгүр, намаз окуп, акырындап келе жатам ушул жолдо. Чындыгында жан дүйнөм эс алып калды экен, ошол нерсени байкадым. Машалла. Ооба туура айтасыз. Мен дагы намаз курсун жүргүзүп атпаймынбы? Менин намазым деген курсум 4-үнчү поток болоюн деп атат. Ошол курста намазды негизи биз наада үчүн эле окушубуз керекпиз да. Мен хочу, мен кылайм ошол нерсени. Менин жүрөгүм ошону талап кылып жатат деп чын жүрөктөн окуш керек намазды. Качан автомат менен бир физзарядкага окшогондой болуш керек да намаз. Ошондо жүрөк эс алат. Ошондо чыныгы исламды адам татап, чыныгы намаздын дагы сезет да. Анан сиз өзгөчө кыздын апасысыз, ошол жөнүндө да айта кетиңиз. Сизге кызыңыз мотивация берип атабы ошол динде жүрүүгө, жалпы дисциплинированный болууга кандай түрткү болуп атат? Өзгөчө кызды жараткан негизи жөндөн жөн бербеди деп ойлойм. Бул биринчи орунда белек, Кудайдан берилген аманат. Мындай адамды, мындай балдарды бардык эле адамга бере бербейт экен. Өзү ишенген, өзү ыраа көргөн адамга берет экен. Бул кызым дүйнөгө келгенде ыйлабай тура өлгөн. Ошол кезде врачтар адам болуп кетпейт деген учурда мен түндү күнү дуба кылып
калганында, ошондой чындыгында адам Кудайдан сураса, Кудай берет экен. 7 чыкты быйыл, 7 жашта азыр. 7 жылдан бери ошол мен ойлойм дубалардын жардамында Кудай кызымды азыр ушинтип жакшы болуп адам болуп келе жатат да азыркы учурдачы, оор болчу диагнозу. И жакында дагы өзүмдү ошол өзгөчө кызды кароо негизи өтө кыйын. Бул жерде өзгөчө балдар дагы 3 типке бөлүнөт. 3 түргө мындайча айтканда, жеңил түрү, орто түрү и эң оор түрү болот. Менин кызым ошол оор түрүнө кирет. Отура албайт, сүйлөй албайт, кармай албайт, түгө жатат да. И мындай баланы кароо чындыгында өтө кыйын. Анын бүт жумуштарын сен жасайсың, ага кол болосуң, ага бут болосуң, керек болсо ага тил дагы болуп беришиңе туура келет да. И бул жолдо сабырдуулук аябай адамга керек болот экен. Себеби сен бирөө үчүн жашаганга туура келет да, башка бир адамдын кызматын кылып, аны көтөрүп, бул өтө оор жумуш. И ошол учурда чындыгында ушул сабырдуулукка алып келгенге мага жардам берди деп айтам да. Ошол негизи кандай десем, эгерде ойлонуп калам, эгерде ушул бул нерселерден кабарым жок болгондо балким мен баламды таштап салмакмын дегендейчи. Эгер жүрөктө ошол нерселер болбогондо деп ойлонуп калам. Ал эми кызым мага мотивация берет и дайыма эскертип турат. Сен бул жашоодо эч нерсе сеники эмес дегенгечи. Сен дайыма ушул боюнча бутуңа басып жүрө бербейсиң, дайыма ушуга жүрө бербейсиң. Тооба кылганга аябай кызым мотивация берип турат күн сайын. Шүгүр кылганга күн сайын ошол көрүп турганыма басып сүйлөп жүргөнүмө шүгүр кылганга мага кызым күн сайын мага ошол нерсени эскертип турат. Азыр айттыңыз го, сиз мен жана 3 түргө бөлүнөт деп экен. Мисалы үчүн мен дагы бир тууган эжем менен жол жашайт. Ал 1-степеньге кирет деп ойлойм да, анткени ал өзүнүн нуждасын баарын аткара алат, эметип алат, единственное умственно отсталый. Мындай акыл эси жагынан жанагы 5 жашар, 4 жашар баланын акылы менен токтоп калган, анын акылы даже өскөн эмес. Бирок калган иштердин баарын суу адамдардай эле эметет, туалетке бараткан өзүн карайт, эметет, тамагын жейт. Мен да ага карап аллага шүкүр кылам да, шүкүр Аллахым, сен мына берген дене мүчөлөрүңө ар бир нерсени берип атасың. Мына көздү бердиң көрүүгө, бутту бердиң басууга, акылды бердиң. Анан ушул нерселерди любой момент Аллах Таала алып коюшу мүмкүн да. Кандай берди, кайра эле ошол белектерди кайра тартып алат Аллах Таала эгер кааласа. Ошол үчүн дайыма шүкүр кылып, Аллах Тааладан күнөөлөргө кечирим сурап, тооба кылып дегендей. Эч качан ушул жолдон тайбаганга аракет кылышыбыз керек. Биз намазыбызды таштабай өз убагында окуп. Эми ушундай энелер бар, ушундай өзгөчө балдардын апалары бар. Наоборот, мотивацияны жоготуп, стресске түшүп, депрессияга түшүп кетет, намаздарын окубайт, мисалы үчүн, же такыр динден кабар алгысы келбейт. Ошондой апаларга кандай кеңеш бересиз? Негизи өзгөчө бала төрөлгөндө көпчүлүк ошол абалга түшөт. Себеби бул нормалдуу көрүнүш. Сен 9 ай көргөн балаң башка адамдарда эмес экенин кабыл алуу бул эне үчүн өтө оор келет. Биздин менталитетте бала төрөлгөндөн кийин апа өзү стресс болуп жатканда ал дагы аз келгенсип айлана чөйрөдөн туугандардан күчтүү давление болгондо адам өздүгүн жоготуп коет. Өздүгүн жоготкон адам динден дагы алыстап кетет экен. Себеби бул нерсе менде дагы болду. Менде дагы динден чыгып, жада калса ширк келтирүүчү жумуштарды да жасаганмын да, кийин тооба кылгам. Бирок ошол учурлар болгон адам өздүгүн жоготуп коет экен. Катуу стресс, депрессия болгондо жада калса Кудайга болгон ишенимди дагы жоготкон күндөр болду. Бирок жанымда жүргөн адамдардын таасири менен, ошол динде жүргөн жакындарымдын таасири менен кайра бул жакка келе алдым деп айтам да. Эгерде ушундай динден алыстап, намаздарды таштап жүргөн айымдар болсо, аларга биринчи убакыт керек жана жакшы айлана чөйрө керек.
Эгер үйүндө жалаң давление болуп, ушул кечке эле негатив болуп турган болсо, мындай адамдар жакшы жакка өзгөрө албайт да. Чөйрөнү өзгөртүш керек, жаңы билимдерди алыш керек, мындай позитивде жүргөн, ошол динде жүргөн адамдарга кошулуш керек. Чөйрө адамды өзүнө тартып кетет экен. Мен дагы ушул азыркы учурда менин чөйрөмдө намаз окуп калгандар аябай көп да. Аларга карап кете берет экенсиң. Жада калса марафонго биз мурда намаз окууну кошпойт элек да. Себеби ар кандай адамдар бар, өзүм дагы намазы бекем болгондуктан. Кийин намазды дагы кошуп койдук. Шарттуу түрдө марафондо, мисалы чөйрө намазы күнүгө шарттуу түрдө намазды кошуп койгондо, бул потокто байкадык, намаз окубаган айымдардагы тамактарын чечип, кирпиктерин чечип, кадимкидей бизди көрүп, алар дагы намазга кирип башташты да. Чындыгында чөйрөдөн көп нерсе көз каранды экенин түшүндүм. Чөйрөнү алмаштырыш керек. Андай айтканда оңой боло берет бул нерсе. Адам өзгөрүш керек деген оңой эле, бирок ошол состоянияга, абалга түшкөн адам гана түшүнөт да. Ал убактачы баласы ооруп жатса, колдоо жок болсо, кыйналып турган адамдын акыркы үмүттөрү дагы үзүлүп калганда ал Кудайга ишенбей калат. Ошондуктан биз андай адамдарга жол көрсөтүш керек. Өзүбүздүн мисал катарында көрсөтүшүбүз керек. Жакшы сөздөрдү айтып, аларды алып келсек, алар өздөрүнүн жолуна түшө алышат. Өзүнүн жакшы кеңеш. Негизи өсүү керек. Туура айтасыз, өнүгүү керек, өсүү керек. Качан адам өзүнө занят болгон кезде, оказывается, ошондой проблемаларды ойлобойт, стресстен кетет. Өзүнүн ушул илим алып өнүгүп өсүгөнгө аялдар ар дайым талпынуу керек. Себеби ошол балдарга деле тарбия берип аткан эне да. Сиз мына тырмактарды кетирдим дедиңиз, кирпиктерди баарынан отказ берип атам. Акырындап мына кадам менен динге келип атасыз да сиз. Бизге негизи именно ошо динге жаңы келип, Аллах тааланы таанып, Аллах таалага бурулган айымдар менен ушундай подкаст кургубуз келет да, ар дайым сүйлөшүп ошолор менен. Себеби азыркы чөйрөдө, коомдо ошондой айымдар аябай көп. Динге келсемби, келбесемби, кантип тырмагымды чечем, кантип кирпигимди чечем дешет да. Ошентип мага жазат, эч бир келе албай атам намазга. Ошо сизге эмне түрткү болду? Ошо тырмак чечкенге вот как вы пошли на этот поступок? Вот, я даже не знаю, не могу как объяснить. Причина эмне болду сизге? Мен кичинекейимден айтып өткөндөй, өзүмө карап, сулуу болгон аябай жагат да. Билбейм эмнеге. Дайыма лафтарды коюп жүргүм келет, тырмактарымды өстүрүп, жанагы американский эмелердечи, Европа элдерине окшоп, батыш элдерине окшоп жүргүм келет да, мындай кыска, ачык кийимдерди кийипчи. Анан кантип келип калдым? Тырмагымды акыркы жолу августта же болбосо июльда жасатканмын, шылап жасатканмын. И ошол тырмакта жүрүп, кирпиктер бар болчу, бирок кирпигимди уже жасатпаганга 1 жылдан ашып калды. Тырмагымды сөзсүз жасап жүрмүн да. Жагат болчу аябай. И 2023-жылы мага чоң сыноо келди. Бүт сферадан, ден соолуктан кетти. Мындай ден соолукта көйгөйлөр пайда болуп баштады. Мамиледе көйгөй келип баштады. Жумуштарымда, акчадан, финансыдан көйгөй келип, ар тараптан жашоомдо чоң кыйынчылык келди дагы. Мен жалгыз эмне кылышты билбей отуруп калдым да. Тупо үйдө мындай потолокко карап эле көзүмө жаш чыкпайт да, ыйлайын десечи, уже ыйлап токтоп калган. Жатып калдым дагы, эмне кылышты билбей калдым. И ошол моментте тахаджуд намазы окусаң, Кудайым жардам берет деген тукканмын да. Бирок ага эч чыгына албадым да, анан такыр болбой калды дагы. Анан түнү ыйланып, аябай кыйналып кеткен болчумун. Түнү отуруп алып, таратымды алып келип, тырмагымды чечтирип келдим атайын барып. Жаңы эле жасаткан болчумун. Барып, чечтирип, бутумдагы, колумдагы тырмактарды чечтирип келдим. Анан түнү таратам жыгып, тахаджуд намазында аябай ыйлап намаз окудум да. Эмнеге болду, жардам берчи, суранам деп ушунчалык ыйлап намаз окугандан кийин ыйлап ошол боюнча намазды бүтүрүп уктап калдым да. Эртеси күнү жеңилдегенди аябай байкадым да. И эртеси күнү ошол суранган нерсеме бир мындай белги берди да, Кудайымчы, момент берди да. Ошондо таң калдым да.
эгер мен тахаджуд намазын окуп жардам сурасам ушундай болсо демек 5 убакыт намаз окусам Тем более. Кудайым дайыма жолумду ачык кылат экен деп уже жүрөгүмө мындай башкача нерсе келди дагы. Демек мага кыйын күнүмдө Кудайдан башка эч ким жардам бербейт экен. Бир туугандай алыста болуп калат экен. Сен жакын деген адамдардын өзүнүн жашоосу бар экен. Ошол кезде мага түшүнүк келди. Мени жараткан Кудай жараткан. Демек андан гана сураш керек депчи. Ошол кезден баштап мен Кудайдан сурап баштадым и багымдатып баштадым. Акырында багымдап намазга туруп депрессияга түшүп кеткен болчумун. Депрессиядагылар обычно көп уктайбыз да. Көп уктап калган. Тургуң келбейт. Жата 12-де турасың да. Багымдаткан туруш мен үчүн аябай кыйын болду. Анан что-то бир нерсе кылыш керек дедим дагы өзүмө вызов таштап челлендж баштадым. Мен өзүм жөн эле кылам десем кыла албайт экенмин. Мен уят болгондон корком да. Аудиторияга жар салдым, мен челлендж кыламын, эрте турамын дедим дагы. Эрте тургандан кийин сөзсүз намазыңа тура аласың. 21 күн ошол нерсени жасадым. Бир күн эле уктап калдым. 20 күн бою жасап намаз окуганда биринчи эле эмнени байкадым. Жанагы биз мусулман болгондон кийин биз билебиз да 5 убакыт намаз бизге парз. Эгер аны аткарбасак биз карыз болобуз. Карыз болдум дегенде уже бул жакта бир сезим пайда болот экен да. Сен карызсың. Карызың бар. Бериш керек, окуш керек деген. Мен ошо 5 карыздан бирөөсүн күнүнө төлөп аттым да, мындай жасап жаттым. Жүрөгүмө кичине болсо дагы жеңилдик келип баштады. Анан экинчиден таза жүрөт экенсиң намаз окугандачы. Даарат аласың, таза жүрөсүң. Намаз окуган жериңди да тазалап, үйүң да таза болуп баштайт экен. Анан ушул нерсени байкадым. Эркек киши бул көчөнүн адамы экен да. Аял киши бул үйдүн адамы болгон үчүн мен өмүрү колума күлөспөгөн жаным намаз окуп ушул берилип мындай бул жака келип баштаган сайын мүлдөрүм дагы өсүп баштады. Мен мында үйдө Куран койсом, билбейм шайтаным күчтүү болгонбу, жакпайт эле да. Үйгө Куран коюп койсомчу, кыйналып кетчүмүн. Бул Бакара сүрөлөрүн күнүгө коюп баштадым. Өзүмө дем салган, үйрөнүп дем салып баштадым. Байкагандай үйдө рызкы көбөйүп баштайт экен аял намаз окусачы. Мен азыр айтпайм 5 убакыт намазды окуйм деп. Мен багымдатып окуп баштадым. Акырын келе жатам да бул жакачы. Үйдө рызкы толуп баштады. Рызкы келип баштады. Багымдат намаз өзү рызкынын ачкычы. Рызкы көбөйүп баштады. Үйдөгү аура өзгөрүп баштады. Эмнегедирчи? Ошол нерсени байкагандан кийин чындыгында мен же карып жатам дедим да, же мындай жан дүйнөм уже мындай берилип жатат, экөөсүнөн бирөөсү болуп жатат. Жок, бул жерде бар го эмне? Жана сиздин рухуңуз, биздин рухубуз бар да, ошол рух өзүнүн ордун тапты. Биздин ордубуз бул Алланын алдында пенде болуу, кул болуу. Ошол кул экендигин өзүнүн местосын, тарелкасын, то есть наш как в своей тарелке чувствует сейчас. Ошондой орусча айтат го, я чувствую себя в своей тарелке. Ошондой сиздин рухуңуз өзүнүн ошол тарелкада өзүнүн местосунда тапты. Ошол үчүн тынчтык келди, үйгө береке келди, рызкы келди. Алланын нуру жаады да. Иншалла баштаган намаздарга толук бекем болосуз деген ниеттебиз. Акырындап болуп жатат. Биздин курска келиңиз, менин намазымды реклама кылып коеюн сизге. Намаз курсунда 1 жылдын ичинде 1000ге жакын адам, аял намаздарын оңдоду жана жырылышты элден. Элхамдулилlah. Ошондуктан ошол намаз бардык рызкынын ачкычы да. Бардык проблеманын чечүүсү. Бир видео себеп болду. Биз намазда барабыз го, эмнеге барабыз? Сажда кылабыз го. Мен ошол динге келишим кыйын болгондо мен бирде оронута чечип салганмын, имансыздык кылыпчы. Көбүнчө мен психологиялык жактарга кызыгам дагы, дин дегенде эле билбейм, запрет болгон үчүн мен мындай запрет деген сөздү билбейм, мындай качырат да меничи. Нафс күчтүү болуп качырат дагы. Анан бир видео көрүп калдым, бир практик психологду, мындай биз саждага барган практикаларды кылат экен, алардын бир практикасы экен. Анан айттым.
Демек ушул нерсени мусулман эмес башкалар практикасында колдонсо, мусулман болуп туруп биз эмнеге кылбайбыз? Алар күнүнө 1 жолу жасайт экен, а биз ошону күнүнө 5 жолунан жасасак, демек бул практика бизге, бул намаз бизге андан да сонун результаттарды жарата турбайбы дедим да. Чындыгында мен де кылам деген нерсемди кылып, мындай жаңы нерселерди, баягы кылба деген нерселерди кылган мага кызык да, кичинекей менчи. Адамды мага кылба деген нерсени сөзсүз менен кылып көрөм да. Ошондой менин мүнөзүмчү. Запреттер жакпагандыктан мен бул нерселерге келишим. Чындыгында нафсини жеңип ушул нерсеге баруу мен үчүн аябай чоң жумуш болду да. Күрөш болду. Тырмактарды чечип, кирпиктерди чечип, эми буюрсам чач өскөндөн кийин мындагы анан акырын келебиз деп атам. Акырындык менен динде эми жок да, мажбурлоо жок. Сылыктык менен динди жеткизебиз. Ошон үчүн окуй албай жаткан айымдарга айтат элем, хотя бы 1 ай окуп көрүңүздөр, 1 ай калтырбай. Анан байкап калабыз. Азыр мен марафонду мурда только эрте турабыз, чуркайбыз, басабыз деген темпте кеткенбиз. 2023-жылы ошол окуялардан кийин мен азыр 3 багытта кетебиз. Ал рух боюнча, рухубузду толтуруу боюнча, денебизге кам көрүү боюнча, аң сезим боюнча 3 багытта кетебиз да. Ошол рухубузду толтуруу боюнча азыр намаздарды окуп, зикирлерди айтып, кадимкидей группага марафондо жиберишет да. Мен намаз окудум, муну кылдым, тигини кылдым деп. Мурдакы катышкан айымдарга караганда бул азыр ушул 3 багытта кеткен потокко катышкан айымдарда өзгөрүүлөр чындыгында башкача болуп жатат да. Чындыгында. Ошон үчүн айтат элем, сразу эле 5 убакка жыгыла албай жатсаңыздар, мага окшоп, сиздер деле акырындап ушул жакка келсеңиздер, чындыгында өзгөрүүнү байкай аласыздар да. Анан дагы биз ар бир адамда болсо керек, көйдөнүндө бир тешик бар да, толбогончу. Мен ошол тешикти толтура алдым да, качан гана жаратканга ишенип баарын тапшырганда. Тобокел. Жаратканга тапшыруу дегенде мен мурда билбейт экенмин, уксам дагы кандай тапшырганымды билбейт экенмин. Как раз мен миллиондон ашык суммада карызга кирип кеттим. Эч ким жардам бере алган жок да магачы. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар. Ошол кезде жанагы тахажжуд намазда Кудайыма тобокел кылып тапшырдым. Сураныч, бул нерсени сенин жардамыңсыз кыла албайм депчи, мага жардам бер, эми сага эме болуп жатат, сенден жардам сурап жатат деп тобокел кылып Кудайга тапшырганда, чындыгында жеңил өтүп кетти да ошол нерсе. Тобокел кылганда. Ошон үчүн бизде жанагы чаломондо дин бузар деп туруп ошондойлор көп да биздечи. Ошондой адамдар менин жашоомдо көп болгон, мындай динди мага наоборот көрсөтүп коюшканда, тескерисинчечи, Запрет, катуулук кылып, слишком көп запрет коюп салган үчүн мен мындай качат элем ал жактанчы, аябай качат элем. Акырындап ушул багытта келе жатканда мен наоборот бул жакта көп пайданы, көп жакшылыктарды көрүп жатам да. Байлыктын баардыгы исламда негизи. Тынчтык, жүрөктүн тынчтыгы, рызкы, байлык, баардык берген авторитет, карьера деген эмненин баардыгын Аллах Таала берет да. Кааласа берет, кааласа кайра алып алат. Аллахтын 99 ысымында муайз деген аты бар да, ыззат берет, авторитет, улуктук жана музил деген сыфат бар, Аллах Таала наоборот коргоп коет. И любой момент ошол нерсе келип калат. Ошон үчүн ар дайым ла хавла ва ла куввата илля биллах. Күч-кубат баардыгы сенден гана. Сен гана жардам берип атасың, сен гана менин даражамды көтөрүп атасың жана сен өзүң түшүрөсүң. Мени шерменде кылбачы деп дуа кылышыбыз керек. Алхамдулилlah, жакшы кеңештерди бердиңиз. Себеби ошо муктаж азыркы айымдар, ошондой депрессияга түшүп калган, намазга келе албай жүргөндөргө аябай түлкү болот да сиздин сөзүңүз. Сизге намазды өзү ким үйрөттү? Мындай нөлдөн баштап жаттап, жыгыласың, мындай кыласың, тигиндей кыласың. Менин чоң атам менен чоң энем ажыга барып келишкен. Ажы
Кичинекейибизден апам үйрөткөн. Апам китепти карматып, жана намазды баштоо китебин берип, бизде 9 жаштан жетиле билебиздар. Ооба. Мен Айсы келгенде. уже жетилдиң намаз окушуң керек деп бизге положено намаз окутчу айылда. Апам ошол китепти берип окуп турган. Китептен окуп эле үйрөнгөнмүн менчи. Жанагы Ихлас сүрөсү эле, Альхамдулилла. Фатиха да. Фатиха сүрөсү мага чоң атамдын атасы жаттаттырган. Жайлоодо жүргөнүбүздө кимге жаттасаң бир нерсе берем дегенде алып берем деген ойноп күлүп жүрүп эле жаттап алганбыз да. Намазды ушул китептен үйрөнгөнмүн. Жакшы. Намазды дагы ошо кантип туура окуш керек, өзүнүн ар дайым мисалы үчүн намазды үйрөнгөн адам даже китептен үйрөнөбү, ютубтан үйрөнөбү, бир сыйра өзүнө ишенген бир устазадан оңдоп алса эң жакшы да. Бир сыйра оңдоп туура окуп атамбы, туура произношениям туурабы, жазганым туурабы, бутум туура койдум деп бир сыйра оңдоп алыш керек. Анткени Аллах Таала бизге акыл берди да. Ошол анан мисалы үчүн Алланын алдына барган кезде сен намазың ката болуптур десе, мисалы мен билген жокмун деп айта албайбыз. Аллах айтат, мен сага акыл бердим дейт. Неге изилдеген жоксуң? Неге текшерилген жоксуң деп. Ошондуктан бир сыйра намаздарыңыздарды оңдоп алыңыздар деп жалпы көрөрмандарга да айтар элем. Мен дагы айта кетейин. Бизде азыр ушу 3 багытта кеткен үчүн окулган намаздар текке кетпесин деп азыр марафонго как раз устаз айымды дагы спикер кылып чакырайын деп жатам. Себеби жаңыдан бизди карап окуп баштаган айымдар балким алар туура эмес окуп жатат да. Балким мен дагы туура эмес окуп жатам да. Ошол себептен устаз айымды спикер кылып чакырып, кантип туура окуш керек жөнүндө диндин баалуулуктарын көрсөтүп бергенде балким жанагы кызыкпаган адамдар дагы ушул жакка кызыгып кетет деген ойдо себеп болобу ушул жака деп марафонго кошкон жатабыз. Буюрса Рамазан айы дагы келе жатат. Мен жылына орозо кармайм дейм дагы, кармай албайм. Калып калат. Кармай элексизби? Мындай. Кармайм негизи. Акырына чыкпай калам. Өмүрүмдө бир жыл карантинде отурганда кармапмын. Үйдөн чыкпай. Бирок ошону кармап, кантип даярданыш керек негизичи биз нафсибизди ал жакта жеңебиз да. Рамазан айында кантип нафсибиз менен иштешибиз, кантип даярданабыз ошолор боюнча дагы жеткирсек деген ниетим бар да. Айымдаргачы даярданып. Жакшы, жакшы ниеттер. Аллах Таала кабыл кылсын, жеңилдиги менен, берекеси менен берсин. Негизи Кыргызстанда аябай күчтүү айымдар көп экен да. Мен мындай карап, Инстаграмды, тияк биякты карайсың да, байкайсың, аябай мындай на самом деле аял өзү мындай алсыз, слабый пол дейт го, алсыз болгону менен сила волесы күчтүү экен да. Бардык нерселерди жеңе алат да, Аллахтын жардамы менен. Аллах Таала таянса, намазын өз убагында окуса, депрессияга берилбесе, өнүгүп өссө, аялдар, ошондой аялдар аябай көп экен. Негизи ошол максатта ушул подкасттарды тартып атабыз, башкаларга пайдалуу болсун. Себеби бизге окшогондор аябай көп. Алла разы болсун, келгениңизге кубанычтамын. Рахмат сизге дагы бул жакка конок кылып, биринчи экенимди билген эмес болчумун. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Сиздердин ушул баштаган жумушуңуздарга ийгилик. Мындан дагы көп айымдар келип, пайдалуу маалыматтарды берип, өмүрү узун проекттерден болсун. Амин, Алла разы болсун, Алла разы болсун. Биз дагы ошол кимди биринчи чакырсак деп ар кайсын ойлойбуз. Андан кийин сиз дагы мага жазып калдыңыздар ошол марафонго өткөндөн кийин. Сразу сизди чакырабыз деп эметтик. Аллах Тааланын каалоосу менен болду да. Бул нерсе бул просто Аллах Таала направить этип коет да, бир жакты буруп коет. Ушуну дейт да. Всё, жүрөгүм ошого гана тартат. Негизи кечээ сөзүңүздү бөлгөнчү. Оюма эмне келсе, эгер ошону кылгым келсе, мен кечине жатканда уктайм, ага ушундай керек. Мага керектүү адамды жиберип койчу дейм, өзүнөн өзү жиберип калат да. И как раз ойлоп калдым, ошол мага устаза керек, мен дагы көптөн бери таалим алгым келет. Бирок эмнегедир нафс мындай түтөт да, качып жүрүп анан ушундай айым керек деп туруп көп айымдарды издеп сизге жазып калган болчумун. Анан сиздер бул жака чакырып калганда, значит Кудайым бул нерсени берди демек, бул нерсе болот экен деген ишенимде калдым да. Туура. Случайности не случайны дейт да, то есть эч кандай случайность жок. Биз ойлойбуз, случайно ушундай болуп калды.
андай эмес да, Аллахтын каалоосу менен Аллах Таала керектүү адамды керектүү кезде жиберет. Даже проблема болуп атса дагы керектүү адамды керектүү убакытта жиберет. Эгер Аллага таянсак гана. Ошондуктан Аллах Таалага таяналы. Үйдөн чыкканда дагы атайын дуасы бар го. Бисмиллахи таваккалту алаллахи деп. Аллахка таянып чыгып атам мына. Ишим бардыгын Аллага тапшырдым дейбиз. Ошол биздин подкаст сиздерге жаккан болсо, көрөрмандар, астына комментарий жазып коюңуздар. Сиздердин иманыңыздарга, исламыңыздарга, жүрөгүңүздөрдөгү бир ишенимдерге бир кандайдыр бир пайда келтирген болсо, комментарий калтырып, бизге подписка кылып лайк басып коюңуздар. Аллах ыраазы болсун.